Урматтуу Алмаз Акынжанович, мен бүгүнкү көтөрө турган маселем ушу Кыргызстандын түштүк аймагында борборунда ушу паспорт өндүрүшүн ачуу боюнча болмокчу да. Себеби ушундай кайрылуу болуп атат. Бул дүйнөлүк практикада эле бар экен, ар бир аймактарда ушундай паспортторду жасап чыгаруу. Айтайын дегеним, бүгүнкү күндө Ошто, Баткен, Жалал Абадта гана мына 2 күн, 4 күн, 8 күн паспорт ала алышат экен да, жөнөтсө. Ал эми биздин борбор шаарыбызда басылып чыкканда 3 саатта алса болот экен да, айды паспортунчу. Ал эми биздин алыскы региондор, ошол эле Баткен району, Лейлек, Чаткал, Аксы, Токтогул району, Чоң Алай райондору, Алайку, Казарман ушул сыяктуулар 8 күндөн кем эмес убакта паспортторун алат экен да. Ушуну эгер албетте бүгүнкү күндө учкун басылмасында бланкалар чыгара берсе, бирок фамилия, аттарын, сүрөттөрүн ушундай кое турган типографияны борбор Ош түштүктүн борбор шаары Ошко алып барсак, ошол биз айткан узак региондордо паспорт алуу 2 күндө, 4 күндө, 8 күндө мүмкүнчүлүк шарт жаралмак да биздин жарандарыбызгачы. Ушуну бул кайрылуу мен ойлойм бүгүнкү күндө бир эле бизге эмес, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичке да кайрылуулар болуптур. Анан дагы мисалы мен мындан кийин ошо карап чыктым. Себеби 2024 Кыргызстан боюнча 240 миңден ашуун жаран түштүк регионунан мындай арыз бериптир да. Бул деген жалпы Кыргызстанды алганда 40%-ын түзүп атат. Демек бүгүнкү күндө ошол түштүк борборуна ушул типографияны ассак болот да. Бул дүйнөлүк практикада бар эле нерсе да. Ал эми коопсуздугун албетте баягы тиешелүүлөр, мекемелер, органдар карайт деп ишенем. Эми бул боюнча ушул биздин Кабмин мындай тиешелүү министрликтерди, жетекчиликтер менен комплекстүү түрдө бир карап ушул чечимди кабыл алса жакшы болот эле. Алмаз Акынжанович, мен ойлойм бул маселе кайдыгер калбайт. Себеби бүгүнкү күндө ушундай абал түзүп атат. Биздин ошол жарандарыбызга албетте шартты түзүп беришибиз керек. Жылдан жылга өнүгүү, өсүү болуп атат. Мен ойлойм бул кайдыгер калбайт. Чоң рахмат.